Assalamu алейкум, кадырлуу Насихат радиосунун угармандары. Бүгүнкү биздин темабыздан алгач макал менен баштап кетелик. Чымчыктын дагы уясы бузулбасын деген тема менен баштайлык. Анткени бүгүнкү биздин темабыз исламда жана кыргыз макал лакаптарында үй бүлөсү деген темада талкуу кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин теологу Бекмурзаева Миргүл устаза кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле учурда докторантураны жактап жүргөн Рахматуллаева Дилнуза устаза. Устазалар кош келдиңиздер. Алгач жума күнүңүздөр кандай өттү? Бүгүн мусулмандардын эң берекелүү күндөрүнөн бири. Ошол туурасында кыска жеткизсеңиздер. Жума күнүңүздөр кандай өттү? Ассаламу алейкум. Ушунчалык мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн мен дагы өз ыраазычылыгымды айткым келет. Ошол эле учурда жума күнү берекелүү күн. Баардык Аллах Таалам мээримин дүйнө жүзүнө чачкан күн. Сиздер дагы жума күнүңүз. Рахмат устаза, баарыбыздын жума күнүбүз маарек болсун. Устаза, алгач макал лакаптарга киргенден мурда үй бүлө деген эмне деген суроого кыскача токтолуп кетсек, Үй бүлө бул коомдун негизин түзгөн, улуттук баалуулуктарды жана маданиятты тартуулоодо жакшы негизги милдет аткарган социалдык институт деп айта алабыз. Үй бүлөнүн ар кандай аныктамалары бар. Кээ бирлери үй бүлө бул коомдун кичинекей биримдиги десе, кээ бирлери ата эне жана балдардан турган экономикалык жана социалдык бирим деп аныктама беришет. Кандай гана аныктама болбосун, үй бүлө тарыхта эң байыркы жана эң негизги мекеме деп айта алабыз. Бул ордо толгуз үй бүлө башка эч бир нерсе менен алмаштырылгыс. Үй бүлө бул адамзат үчүн эң негизги тарбия алына турган булак деп айта алабыз. Устаза чоң рахмат. Дилназа устаза, айтсаңыз, исламда үй бүлөнүн орду? Эми биз исламда үй бүлөнүн орду дегенде негизи эле мындайча карап турсак, негизи аял затына келип келет да. Карап турсаңыз, ошондо аял заты үй бүлөдөгү бакытты, тынчтыкты кандайча орнута алат? Өзүнүн үй бүлөсүн кандайча сактап калат? Ошондой бир суроолордон анан тип карап турсаңыз, ынтымак менен өмүр сүрүп, мындайча айтканда, баарына чыдап, жогуна чыдап, көңүлүн көтөрүп, мисалы үчүн ушул эки жубай бири-бирин жакшы түшүнүп, мындайча айтканда, ушундай бир куттуу коломто деп айтсак болот. Ислам дининде негизи эле үй бүлө маселеси бул өзгөчө маани берилет. Адамзат урпагын улап жашоосу үчүн бул үй бүлөгө муктаж да. Мындайча айтканда, муктаждыктын айынан үй бүлө куралат, сөзсүз түрдө. Жана айтып өтөбүз, буюрса, бул жакта темабыз боюнча жана ушундай эле ислам дининде үй бүлө мындай карап турсаңыздар, ийне жибине чейин бир закону бар, өзүнүн мыйзамы бар. Ушул закон менен, мыйзам менен иштеген өлкөдө дагы, үй бүлөдө дагы сөзсүз түрдө тынчтык болот, бейпилдик болот, бейкуттук болот, биримдик болот да. Ошол сыяктуу эле исламда дагы үй бүлө күйөөсү жана аялынан куралган куттуу коломто деп айтсак болот. Ислам дини аялдарга өзүнчө орун берет да, өзгөчө маани берет. Ислам дининин келүүсү менен үй бүлөгө ушунчалык мындай бактылуулук келген. Мындайча айтканда, аял кишинин укугун алып келген. Ушул менен биргеликте аялдар ушундай бир укукка жана жоопкерчиликке ээ болгон, аялдар укугуна эркектер жоопкерчилигине ээ болгон деп айтсак болот. Бирок албетте эркектердин орду аялдарга караганда жооптуураак, себеби ал үй бүлө башчысы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн хадистеринде ар бир адам бир койчуман. Ушул сиздин корооңуздагы койдон, ушул койчуман мындайча айтканда жооптуу да. Биздин дагы үй бүлөбүздүн башчысы эркек киши болгондуктан өзүнүн ошо короосунан, мындайча айтканда, үй бүлөсүнөн аманатка алган, мындайча айтканда, колун астындагы адамдардан жообун берет да. Мындайча айтканда, ошо үй бүлөдө, мындайча айтканда, үй бүлө тең укуктуулук, мындайча айтканда, куш дагы эки канат менен учат дегендей, үй бүлөдө дагы аял киши, эркек киши ушундай эки канат деп айтсак болот, себеби эки канат тең какса узактарга сапар алат да. Ушул сыяктуу эле үй бүлөбүздө дагы ушул эки канат тең кагыш керек. Аллах Таала мындайча айтканда жактыраарын, мындайча айтканда, аялга дагы, эркекке дагы жакшы мамиле кылуу буйрулат да. Ушул жакшы мамиле аркылуу Аллах Таалам ушул жакшы мамиле кылгандарды жактыраарын бизге айтып өтөт Кур'ан-ы Керимде. Ушул сыяктуу эле аялдар дагы эркектерге аманат катары берилгендигин баса белгилеп өтөт да. Ошол жерде аманатбыз, Аллах Тааласында аманатыбызга сөзсүз түрдө жообун беребиз да. Жана уланта берсем, жакшы бирне жакшы мамиле дегенде да, бул үй бүлөнүн ичиндеги адамдардын аялын күйөөсү менен болгон мамилеси же балдар менен болгон мамилеси.
Жакшы мамиле бул ошол аялынын күйөөсүнө карата милдеттери, вазипалары. Ошол эле учурда күйөөсүн дагы аялына карата вазипалары бар, милдеттери бар. Балдарына карата ар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү өздөрүн жанагындай ордун билсе, вазипасын так аткарса, милдеттерин так аткарса, ал үй бүлө сөзсүз түрдө бактылуулукка жетишет деп ойлойм. Чоң рахмат устаза. Дагы эле уланта берсек, дагы эле ошол чындыгында адам баласы төрөлгөндөн тартып ал дүйнөгө сапар алгычактайын ушунчалык мээримдүүлүк издейт экен. Мындайча айтканда, анан сүйүүгө, сый урматка муктаж зат болот экен да. Мындайча айтканда, ошол сыяктуу эле мунун жападан жалгыз уясы дагы ушул бүткүл жана жакшы сыпаттарды тогултуп турган бул үй бүлө деп аталат экен да. Үй бүлө бир мекеме да, мындайча айтканда. Жана ушундай эле өзгөчө бала чакта жанагындай картайган, жаш улгайып калган апаларыбыз, аталарыбыз өзгөчө ушундай мээримге, сый урматка ушунчалык мындай муктаж болуп, муктаж деп элейм, ушул нерсени бизден талап кылат экен да. Себеби алардын дагы көңүлү жаш бала сыяктуу болуп калат экен да. Биз аларга өзгөчө бир аяр мамиле жашашыбыз керек экен. Жана ушундай эле бирок көп эле учурда биз кыялдангандай бир сүйүүгө ээ боло бербейт экенбиз да, үй бүлөдө дагычы. Ошондуктан аял заты сүйүүнү өмүрлүк жарынан күтпөй, тескерисинче мындайча айтканда бүт нерсени биз күтө бербешибиз керек экен. Бизден дагы бир нерсе чыкса, алардан дагы ошого жараша жооп болот экен да. Ошон үчүн бизде өзүбүздө жок нерсени бере албагандай, аларда дагы жок нерсени биз алардан талап кылбайт экенбиз да. Ошон үчүн биз жаштык кезибизде, балалык кезибизде мындайча айтканда сүйүү менен, мээрим менен мындайча айтканда ушунча бир кандай толукталган болсок, ошол нерсени биз чоңойгондо балдарыбызга мээрим катары төгүп экенбиз да. Ошол сыяктуу эле адам баласын үй бүлө курууга муктаждыгы жөнүндө Аллах Таалам өзүнүн китебинде Рум сүрөсүнүн 21-аятында ушундай деп буйрат да. Адам баласы негизи эле бейпил өмүр сүрүүңөр үчүн өзүңөрдөн жубай жаратып, ортоңорго сүйүү өтүн тутандырышты дагы Аллах Тааламдын бар экендиги өзүнчө жишаны деп туруп ушул Рум сүрөсүнүн 21-аятында айтылып атат экен да. Жана ошондой эле жанагы аялы өзүн мындайча айтканда өзүн күчү менен сүйдүрө албоо, мындайча айтканда күчкө салып сүйдүрүүнүн эч кандай кажети жок экен да. Жана ошондой эле сезимин пайда кылбул, ушул нерсени күчкө сала берсек, биз ушул биздин жаныбызда жүргөн адамды өзүбүздөн ренжитип алат экенбиз да. Биринчи ошол адамга өзүбүздүн жанагы айтабыз го, эшиктин босогосуна көтөрүп кирип келүү эркек кишинин милдети, а босогодон алып кирип аны өзүнүн ордуна коюу бул аял кишинин милдети да. Ушул себептен биз милдеттерибизди так аткарсак, жоопкерчилигибизди мойнубузга алсак, бере турган нерсебиз өзүбүздө, талап кыла турган нерсебиз өзүбүздө бере тургандай даражада боло турган болсо, ошондо биз исламда дагы, үй бүлөдө дагы мындай бактылуулукту таба алат экенбиз да, иншалла. Чоң рахмат устаза, пайдалуу нерселерди айтып кеттиңиз бизге. Миргүл устаза, үй бүлө курууда бизде макал лакапка аябай бай кыргыз элибиз, ошондой эле үй бүлө туурасында башка тарбиялык мааниздеги макал лакаптарыбыз аябай көп. Ушул үй бүлө туурасындагы, үй бүлөнүн орду туурасындагы макал лакаптарга токтолуп кетсеңиз. Кыргыз маданиятында негизи макал лакаптардын мааниси абдан төрөлгөндөн баштап адам өлгөнгө чейин адамдар багытта адамга карата айтылган макалдарыбыз аябай көп. Бул үй бүлө өзгөчө үй бүлөгө байланыштуу көптөгөн макал лакаптар бар. Булар жаштарга үй бүлө курууда биз мисалы үчүн туура жартандуу, үй бүлөдө бактылуу болуу, үй бүлөдө жашоонун улануусу, балдарын туура тарбиялоодо маданий мурасыз болгон бул макал лакаптардын эбегейси чоң таасири бар. Анткени бул макал лакаптар 1000 жылдык тажрыйбаны эми ушул макал лакаптарга келип токтоло турган болсок, биринчиден баарыбыз билген ушу макалдын башында баардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уз тандайт деген макал бар. Жигиттердин баары кызга карай көңүл бурат, сулууна карайт, башкасына карайт. Акылдуу жигит, бактылуу жигит кыздардын кол иштүүсүнө көңүл бурат. Өнөрлүү өлбөйт дегендей, акылдуу бала эгер жар тандай турган болсо, ошого биздин ата бабаларыбыз бактылуу жигит уз тандайт деп. Уз дегенден ошол түшүндүрмөсү колунан көп иш келген иштөө. Себеби турмушта ар кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Балким жолдошун тапканы жетпей калышы мүмкүн. Ошол учурдагы жары эгер өмүрлүк жары уз болсо, алга кошумча арабаны эки адам тарса дагы алга жылат дегендей, уз болгон дагы немеде турат да, көңүл алынат да.
Экинчиси бул энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп коет. Буну баарыбыз эле билебиз. Анткени кызды эне тарбиялайт. Эркек бала көбүнчө атасын туурап чоңойсо, кыз бала энесин туурап чоңоет. Анан энесин баягы айткан сөзүнө караганда анын кылган иши көрүп балга таасир бергенден энеси кандай болсо кызы да ошондой болот. Ошол себептен биздин ата бабаларыбыз келин аларда ошо кызды эмес, кызды тарбиялап өстүргөн энесин көңүл буруп, ошонун тарбиясын эске алып анан кызга жоочу болуп түшүшкөн да. Андан бүлө энесин көрүп кызын ал деп мисалы көптөр эле билет да. Бирок мунун терең маанисине келе турган болсок, үй бүлөнүн башаты ушул жерден баштала турбайбы? Энесин көргөндөн, энесинен, например, көп нерсе баягы эме деп коет да, кыргыздарда уянны ургачы курат депчи. Үй бүлөнүн дагы мындай тең салмакты карап турган бул эне да. Ошон үчүн эне жакшы болсо, ал үй бүлөдө баардык нерсе жакшы болот да. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет. Баягы үй бүлөдө ата эне кандай болсо, баласы да ошондой эле болот. Буга да көңүл бурушкан. Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт. Буну баарыбыз билебиз. Эң мага жаккан ушу таасирдүү макал бул: эки жакшы баш кошсо ырыс, бир жакшы менен бир жаман баш кошсо дурус, эки жаман баш кошсо күн сайын уруш. Баш кошоор алдында турган жаштарга ушул макал айтуу менен, сен эгер жакшы өзүң жакшы болуп, жакшы жар тандасаң, анда Аллахтан да ырыскы келет. Көңүл ырыскы. Эгер өзүң жакшы болсоң, жакшы адам таппасаң, анда жаман адам болсо да баягы жакшысы жаман жолго салып кетет дегенде дурус деген да. Анан эки жаман баш кошуп кетсе, анда адамдар ал үйдө күн уруш болот, ал үй бүлөдө чоңойгон балдар дагы тартиби начар, тарбиясы жаман, коомго зыянкеч балдар болуп калышат да. Ошон үчүн үй бүлөдө мүмкүн болушунча баягы айтат го, эки нерсе тандоодо адашпаш керек деп. Биринчи кесип тандоодо, экинчи жар тандоодо депчи. Жар тандаганда ушул нерсе көңүл буруш керек. Анда биринчи өзүң көзгөдөн карап туруп, өзү кандай болсо ошого жараша талап коюп, анан тандаш керек да. Кийинки макалыбыз бул жерде бай менен куда болсоң черенет, жарды менен куда болсоң тиленет деп коет. Исламда да айтылат, тең менен баягы теңдик каралыш керек да. Тең менен тезек кабуу менен деген макалыбыз бар. Бул абдан маанилүү. Мисалы үчүн өтө бай адам менен өтө жакыр адам баш кошуп алса, сөзсүз түрдө бай деген черенет, албайт, басынтат. Жакыр менен баш кошсо ал дайыма тилениши мүмкүн, тынчыналышы мүмкүн. Ошон үчүн бул макалдар жөндөн айтылган эмес. Бул баягы жана айтып кеткендей 1000 жылдык тажрыйбанын жемиши болгондуктан бул баштан өтүлгөндөн кийин айтылган сөз. Бул нерсени жаштар эске алып, анан жар тандаш керек. Өзүнө теңдүү аялды тандаса, мисалы кыздардын арасында балким бул нерсе көбүрөөк болуш керек. Бай көйгө чыкса, анан жана бир уктап турганда бүт нерсе болуп калгандай эле сезсе, мисалы көйгө тийсе мен мындай кылам, мен мондай көйгө тийишим керек депти. Көптөр ушинтип айтып калат да. Байлык бакыт эмес да. Байлык бакыт эмес, аны баарыбыз билебиз. Айтат го, дагы бир макал бар да. Аз бул жерге туура келеби? Байдын койнунда калтырагыча, кедейдин койнунда кутур деп коелу. Ушундай ошол бир макалыбыз бар. Мүмкүн болушунча кыздар мындай максаты жогору коюш керек. Байлык бул колдун кири деп коет. Акылдуу, колунан иш келген, тарбиялуу, адептүү, ыймандуу, Аллахтан корккон, максатын туура кое билген балдарды тандаса, ал бактылуу болушу мүмкүн да. Азыр бир мүнөт устаса, мисалы азыр жок, бул замандын талабы болуп калды, элдин баары эле кыйналгандарды көрүп атабыз, экономикалык жактан жарды болуп ажырашып атышат деген анча-мынча сын пикирлерди угуп калабыз да. Аябай эки бай баш кошуп, аябай чоң той беришип, бирок 2 күн жашабай, 2 ай жашап ажырашып кеткендер бар. Түрктөрдө бир ушундай жакшы сөз бар да. Үй алган менен үйлөнгөнгө Аллах өзү жардам берет дейт. Ырыскы берүүчү Аллах. Эң негизи ниет түз болсо, анан жакшы мындай адептүү, Кудайдан корккон адам тандаса, Алла Таалам өзүнүн казынасынан байытат аларды. Ошого ишенем. Дагы макалдар улай турган болсок, ушул макалга эле окшоп кетет. Алыс жерге куда болсоң, артынчыктап аш келет, жакын жерге куда болсоң, төрдө ушак кеп келет дейт. Кыргыздар үйлөнүүдө жаштарга көрүп мындай узаараак жактан үйлөнүүсүн кетишкен. Анткени жакын болсо, баягы ушак кеп келет дагы, ошо ушактын айынан жаштар мындай турмушун бузуп алышы мүмкүн. Анан макал бар го.
Төркүнү жакында төшөгө жыйылбайт. Төркүнү жакын адам эми төркүнүнө көп барат да өзүнүн үйүндө жумуштар кылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн ошунча бир айда бир келе турган же болбосо бир жылда 2-3 жолу келе тургандай, абалда бир аз узак болгондо тамактуу таттуу кылган туз алысты жакын кылган кыз дегендей эле. Бул макал мен аябай жакын эсиме алам, себеби бизде турмушка чыгат да. Жолдошум апаман менин колумду сурарды айтканда, узак болуп калат дегенде мен өзүм оштон айтканда, таттуу кылган туз, алыс жакын кылган кыз деп. Машалла. Апам ушул макалдан таасирленип деп коеюнбу. Андан кийин баягы кыргыздар макалдарда баягы катын албай кайын ал дейт. Кайын журтуна караш керек. Сен аялы менен жашабайсың, анын бир туугандары бар, жакындары бар, алар менен да мамилелешип болуш керек. Ошон үчүн аларды да карашың керек. Катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал деп коет. Бул да жөндөн айтылбаса керек. Анан чырайды чылап ичпейт деп жаштарга көбүнчө баягы сулуулугуна көп кызыкпа. Чырай деген бул өтүп кетүүчү. Эң негизгиси жан дүйнөсүнүн сулуулугуна, жан дүйнөсүнүн байлыгына көңүл бор деп айтылат да. Ачкалык аштандабайт, ашыктык жаштандабайт деген макал бар. Жаштар адашып, ачка болгон адам тамактанда эмнегесин астына жегендей, ашык болуп калган адам анча-мынча кемчиликтер көрбөй, баягы туура эмес таандап алышы мүмкүн да, кийин өкүнүп калышы мүмкүн. Анан казаныңа жараша чөмүш таанда дейт. Ар бир адам өзүнүн биринчи жана айткандай күзгүдөн карап туруп, анан өзүнө жараша, көрпөңө карата бутуңду узат дегендей, өзүң теңин табыш керек да. Андай асманда учуп жүрбөш керек да. Кийинкиси теңин тапса текин бер дейт. Эгер кыз теңин тапса, анын колунда жок экен дебестен текин бере бер дегенде, эч кандай калың сурап талап кылбастан, бекер болсо дагы бир кой союп болсо да жарыя кылып үйлөп кое берсең, Алла таалам өз касасынан байытат деп ошого көңүл кылган да. Динибизде дагы айтып кетет го, эмне эң бактылуу кыз калың аз болгон кыз деп. Арык атка туз бербе, акылсызга кыз бербе деп айтылган. Бул жерде сонун макал экен. Арык атка туз берген кандай туура эмес болсо, акылсыз адамга кыз берген да ошондой туура. Андан көрө акылдуу, аялы наздик деп багып алар эр азаматка берсе, ошондой кыз өзүнүн бактын табат да. Ата эне да бул жерде көбүрөөк таасир берет. Кызды мажбурлап, каалоосу жок эле башка бирөөлөргө мажбурлап берүүгө акысы жок. Мүмкүн болушунча ошо өзүнүн дагы мындай оюнду угуш керек. Эң негизи дагы бир макалыбыз, жакшы эрге кыз барса, сылап-сылап султан кылат, жаман эрге кыз барса, сабап-сабап ултан кылат дейт да. Көп кыздарыбыз көрөбүз, жаш кезинде ушунчалык чырайлуу, жакшынакай кыздарыбыз турмушка чыккандан жүдөп калат. Барган жеринде жашашынча. Кээинки кыздарыбыз бар, жүдөгөн кыздарыбыз баягы Алла таалам байга айтып, барган жеринде ушундай бапырап, жакшынакай болуп өңү жандап өзүнө келип калыптыр деген сөздөрдү угуп калабыз го, Ак кыздын агына эмес, кара кыздын багына деп коет. Бул дагы ошо эске алсак болот да. Себеби жакшы адам кандай болбосун тарбиялап алат. Айланабызда мен тааныштар бар, барган жерде жакшы жерге келин болуп барып, ошол жерден тарбия алып, мындай сонун болуп калышкан. Устаза ушул эле мисалы жар тандоого улай да. Учурдагы жар тандоо, бир аз кечеңдеп бараткансыйт да. Же эски убакытка караганда, мисалы биздин ата энелерибиз же чоң ата чоң энелерибиз дейлекпи 13, 12 же 15 жашында үй бүлө куруп, ал нерсеге даяр болгон да, үй бүлө куруу нерсеге. Бизде азыр арабызда карап келсек, 25, 26 жада калса 30га жашы чукулдап калган дагы уландарыбыз, кыздарыбыз бар да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Чын эле даяр эмеспи же өздөрүн бир тобокелчиликке бере албай атышабы? Бул жерде мен макал катара тайын айта турган болсом, эркектердин үйлөнө албай жүргөндүгү азыр кыздар көбүрөөк талап кылып баштабады. Айтканда байлыкка, экономикалык абал болуп калышы мүмкүн. Себеби кыргыздарда бир макал бар, колдо жоктун айынан кол тойгон улун бойдок жүрөт деп. Колдо жоктун айынан баласын үйлөнө албай, элден кем кылбайын, качан ошо калың акча топтоп анан үйлөнөм дегиче жаш өтүп кетиши мүмкүн. Бул да бирден бир себеп болушу мүмкүн. Экинчи жагынан азыр баардыгы окуп атат, билим алып атат, анан ошо окуумду бүтөйүн, жумуш орду менен камсыз болоюн, анан курайын деп дагы ошондой максатта да кечиктирип коюшу мүмкүн. Бирок азыр карасак, негизинен эле бул ааламда негизи эле бир эле Кыргызстанда эмес, ааламда ошо үй бүлө куруу кечеңдеп. Себеби кечең дегени бул
кыздарга жакшылык алып келбейт да. Мүмкүн болушунча шашылыш керек. Баягы макалдар пайгамбарыбыз бир хадисинде айтылат да, 4 нерседе шашылгыла дейт. Кызы күйөөгө берүүдө, өлгөн адамды жерге көмүүдө, карызды төлөөдө, анан намазды окууда депчи. Ошон үчүн кыз сактаганча туз сактаган жакшы деп коет. Кыз сакташ кыйын. Кыздарда эмне үчүн кыздар эртерээк күйөөгө узатууга шашылышкан, анткени кыз бала биологиялык жактан эркектерге караганда андай эртерээк жетилет. Анан кыргыздар андан сырткары дагы кыз баланын абийирине, намысына аябай көп көңүл бурушкан. Ошон үчүн аны эртерээк турмушка узатып, мисалы ошол учурдагы жардандоонун жок турмуш куруунун кечеңдеп баратышына алгач илгерки ошол ата бабаларыбыз кандай насааттарды айтып кеткен да, эртерээк күйөөгө, алар деле өздөрү эрте күйөөгө эрте турмуш курушкан да. Мен айтып элем, өтө эрте да болбойт. Бала деген балалык жашаш керек, мындай турмуш куруу деген оңой эмес. Турмуш эмне экенин түшүнүш керек. Өтө кеч да болбойт. Ислам дини өзү негизи орто жол болгон үчүн орто болуш керек. Адам өзүн качан мындай биологиялык жактан, акыл, психологиялык жактан турмушка даярмын деп сезгенде, анан турмуш курганда жакшыраак да. Азыр мисалы ошол эскиден 13-15 жашында кыздар жетилип, эркек балдар мисалы 20 канча жашында жетилип аткан болсо, азыр жетилип аткан учуру болуп атабы дейм да, канча жаштан кыздар жетилип балдар интернетте аябай кенен тараган үчүн ал жактан көрүп деле, мисалы үчүн илимде негизи эрте жетилип атат балдар. Кыздарыбыз деле эрте жетилип атат. Бирок физиологиялык жактан кандай? Физиологиялык жактан эрте жетилген менен аң сезим жактан жетиле элек. Турмуш курууга даяр эмес. Алар кичинекей бир сөздөн улам дароо турмушун бузуп кетип калышы мүмкүн. Жеңил ойлонуп калтырышы мүмкүн. Мен ушул жерде бир кыстырма. Мен да ушул бир эки нерсе айткым келет. Негизи эле ушул жаштардын эрте турмуш куруусудагы баазы кээ учурларда ушуна айтып калбайбы, жолугуп калат го. Көпчүлүк учурда жаштар бири-бирин мындай тууралуу эч нерсе билбей туруп эле баш кошуп алышат да. Мындайча айтканда, жыйынтыгында көңүл калуу, чыр-чатак чыгуу келип чыгат. Мындай учурда капа болуунун эч кандай кажети жок дейт да. Себеби баардык адамда билинбей жаткандай терс сыпаттар адамдарда жүрөт дейт да. Жана пайгамбарыбыздын бир хадисинде айткандай, эгер бир тоо ордун алмаштырса, ишенем дейт да. Бир адам өзүнүн характерин алмаштырды десе, мен буга ишенбейм. Ошон үчүн адамдын жанагындай сапаттары убакыт өтүшү менен ал кишиде пайда боло берет. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай деген экен, күйөөсү аялын жек көрбөш керек дейт. Ошо үй бүлө болгондон кийин, эгерде аялын кандайдыр бир сапаты жакпаса, же бир кандайдыр бир кемчилиги болсо, анда ал башка сапатына ыраазы болсун дейт. Себеби азыр ушул жерде мен сизге бир картина көргөзгүм келип атат. Ушул үй бүлө жөнүндө болгондуктан сизге бир мындай, сиз эле суроо бербей, сизге суроо берейин деп атам. Бул картинаны карай турган болсоңуз, мынакей ушундай философиялык бир терең мааниси бар да. Ушуну карап турсаңыз, эмнени көрүп турасыз? Бул жактан аялдын сүрөтү өтүп келип, эркекке мындай кошулгандагысы турат да. Бул жерде бир бүтүн эки жардын бир бүтүндүгү тууралуу нерсе келип, түрдөчү ушул сыяктуу эле азаматсыз. Ошол сыяктуу эле эми биз дагы жанагы эки жарды бир бүтүнбүз да. Анан ар дайым адам кемчиликтүү да. Кемчиликсиз бир гана Аллах Таалам өзү да. Эки жарты ар дайым бири-бирине толуктап турат экен да. Жанагы улуулардын да айткан сөзү бар эмеспи? Аялымдын мен кемчилиги дагы менин кемчилигим, аялымдын жетишкендиги дагы менин жетишкендигим деп айтат да. Себеби жанагы бул жерде бир акылмандан сурашыптыр да. Сиз жубайыңыз менен көп жылдан бери бактылуу өмүр сүрүп келе жатасыз. Мунун сыры эмнеде дейт экен? Дегенде акылман биздин убакытта бузулуп калган нерсени оңдоп түзөп кайра иштетчүбүз дейт да. Азыркы жаштар бузулуп калган нерсени дароо ыргытышат дейт да. Мына көрдүңүзбү? Демек азыркы жаштар дагы ошо бир кемчилигин көрдүбү, демек бул аялын мындай таптакыр кемчиликтүү адамга чыгарып койду да. Аны оңдоого, аны түзөөгө, анын кемчилиги менен жактырууга биздикилер бир аз болсо дагы мындай көнө албай атат деген бир тыянак келип чыгат да. Бул сөздөнчү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял затына жакшы мүнөз, артыкча сыпаттардан сырткары зарыл болгон нерселер жөнүндө мындай деп айтыптыр да. Аялдардын жакшысы карасаң кабагыңды ачканы дейт да. Мындайча айтканда суктандырганы, сулуулугу дейт да. Буйурсаң көңүлүңдү тапканы,
сен жок кезде өзүң жана байлыгыңды бекит кармаганы дейт да. Демек биз аял заты үй бүлөдө мындайча айтканда экинчи кожо экебиз. Кожоюндар сыртта жүргөндө балдарыбыздын тарбиясынан, үй бүлөбүздүн бекемдигинен мындайча айтканда бүткүл үй бүлөнүн ичинен биз суралат экенбиз. Ошол жака бек болсок, бизге ушундай бир сонун буюрса бактылуу үй бүлөлүктүн мындай көз ирмемдери жашоосу бизге насип кылат экен да. Сага кандай мамиле кылууну кааласаң, сен дагы адамдарга ошондой мамиле кыл дейт да. Демек биз күтүп аткан нерсени биз өзүбүз дагы мамиле кылсак, бул нерседе сөзсүз түрдө мындай отушка жетебиз деп ойлоймун да. Жана ушундай эле мындай мактаңыз дейт да. Аял киши өзүн мындайча айтканда жубайын дагы андан дагы мактоо күтөт экенбиз да. Биз ушундай адамдай жаратылган адам экенбиз. Негизи эле аял киши убагы келгенде айлакер, убагы келгенде ушундай бир жанагындай күчтүү, өржүрөк, убагы келгенде ушунчалык бир мындайча айтканда сабырдуу, жароокер дагы болот экенбиз да. Ушул сыяктуу эле биз бир гана оозубуздан чыккан таттуу сөзүбүз менен аларды үйгө тартып коет экенбиз. Бирок оозубуздан чыккан бир жаман сөз менен үйдөн аларды бездирип коет экенбиз. Ошол себептен биз мындайча айтканда өзүбүздүн ролубузду мыкты аткарышыбыз керек экен да. Ошол эле мынау эмеге улай, аялдардын темасына улай, аялдар туурасында биздин кыргыздарда кандай макалдар бар да? Аялдардын орду тууралуу. Негизи аябай терең маанилүү макалдарыбыз көп го деп ойлойм. Кыргыздардын негизи макалдап сүйлөгөн, эскиден төкмөлөнүп төгүп сүйлөгөн ошол кыргыздардын энелери туурасында макалдар. Кыргыз эли байыртан эле аялдарды аздектеп, абдан жакшы аяр мамиле жасап келген. Тарыхый жана маданий булактарда аялдын кадыр баркын көтөргөн көптөгөн макала каптары кездештирүүгө болот. Булардын ичинен мисалы үчүн алганың жакшы болсо жакканга карат, алганың жаман болсо чачыңа карат дейт. Эгер жарың жакшы болсо, анда ал адамдын жүдөгөн адам деле тыңый түшөт да, жакшынакай болуп, мындай жанданып дегендейчи. Эгер аялы жаман жүдүңк адам болсо, анда ал адамдын эркекти карап, сырттан кийимине карап, аялын кандай экенин баа берсе болот да. Жүдөп калат анда эркек. Анан чачы дагы агарганы бул ошо турмуштан кейгени, өксүгөнү, кыйналгандыгы болуп калат да. Мындан сырткары да аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген макалыбыз бар. Бул жерден дагы ошо аялдын ордун байкап калсак болот. Аялың мыкты болсо бактың, аялың кыйды болсо каттың дейт. Катының долу болсо замандын тынчтыгында эмне пайда деп коет. Үйдө аялың тынчтык бербей атса, замандын тынчтыгында чын эле эркек адамга эмне пайда болот. Эң ошо маанилүүсү жакшы болсо катындын келип турат жакының, таала берет акылың. Жаман болсо катының чакырсаң келбейт, жакының кете берет акылың. Ушул макалга көбүрөөк токтолот окшойбуз, учурдун эң актуалдуу болуп аткан маселелеринен бири да. Бул ушу 1000 жылдык тажрыйбанын жемиши. Ушуну жашоодон баштан өткөрүптүр, ушул макал айтылганда. Азыркы кезде адамдар ушуну окуганда мындай өзүнө сабак ала турган макал да, негизичи. Ар бир макалда сабак ала турган көп жагдайлар бар, бирок бул макал чында азыркы заманды талап да. Себеби мамилелер үзүлүп, үй бүлөлөр бири-бири менен катышпайт, жакындар келбей, ар ким өзүнчө болуп калган да. Бул ошо үйдөгү аялдын мамилесине жараша. Эгер аял жакшы болуп келгенде конокто жакшы тосуп, мамилесин жакшы кылатса, анда анын тууган адамдын үйүнөн үзүлбөйт. Дайым келип турат. Адамга дагы акыл кошулуп, иштеринде ийгиликке жетише алат. Эгер үйдө аял жаман болсо, тынчтык бербесе, сүйлөнүп атса, анда ал адам иштеринен ийгилик жарата албайт. Туугандар менен да мамилеси үзүлөт. Бул күнүбүздө ошо адамдын эгер иштерине ийгилик жаратылып атса, андан артында сөзсүз түрдө бир аял бар деп айта алабыз да. Жакшы бир аял бар депчи. Учурдагы жаштар бул нерсеге кандай карап атышат да? Дилноза устаза. Учурдагы жаштар мен айтып кетейин. Мындай дейт да, азыркы учурдагы жаштар биринчи эле айтат, таанышып атканда эле мен чогуу жашабайм деген шарт бар. Канчанчысың деген суроону биринчи айтат. Ооба. Эң улуу, эң кичүү, орто. Эң кичүүмүн десе ата энең менен чогуу жашайсың дейт. Ооба. Сразу эле отказ кылат да. Дароо эле дейт да. Эмне себептен алар менен чогуу жашап, алардын кызматын кылып, сооп издебейсиңби? Ислам дининде сооп издеген эме да биздин динибиз. Десем, жок дейт, мен андай чогуу жашабайм. Көбүнчө ошо кыздардын кетирген катачылыгы биринчи аял болуп, кайын журтка кызмат кылып, алардын батасын алып, мындай агар көргөндүн ордуна экинчи аял болуп, кайын журттан узак жашаганды тандашкан аялдар да бар да. Өздөрү келип, мен экинчиси болом деген кыздар да бар.
күнүбүздөн мындай чоң көйгөй деп айтат. Бул маселе эмне себептен чыгып жатат? Ушунчалык эле оор деген десек, мурда ата-энелерибиздин, ата-бабаларыбыздын убагында корой койлорду карашып, колдоо кирлерди жоошуп, ондоп, 12 баларды багып жүрүшкөн да. Азыркылардыкын карап көрсөк, батасын алып десеңиз, бар тең болуп жүргөн. Жеңил болгон сайын баягы жатак болот. Жатак болот да. Кыздарыбыз эрке, канчалык жеңилдик берилген сайын ошончолук дагы. Ошол себептен үй бүлө маселеси бири-бирине узакташып атат ошо. Азыркы жаштардын мындай максаттары да башка. Аябай жеңил деп дагы айтпойсок болот, мисалы мурун ошол жанагы үйүнөн, мисалы үчүн күйөөдөн ажырашып келиптир деген сөз, мисалы үчүн арнамыз уяттуу нерсе болчу да. Азыр наоборот мындай ата-энелер деле өздөрүчө тескерисинче сен эмнеге батпай калдың беле, келе дегендей ушундай бир ой берип атабы балдарыңачы, кыздарына ушундай. Наоборот ошол сен биздин үйдөн чыктың, сен алардын уже бир үй бүлөсүнүн мүчөсү болдуң. Чийдан чыккан кыз сырткары деп айтылчу эле кыргыз макалдарында, ошол сыяктуу эле чыккан кыз чийдин тышкары депчи, биздикине бир гана конок болуп келе аласың деген нерсени энелерибиз дагы жакшы мындай насааттарын кыздарына айтыш керек деп ойлойм. Тарбия жакшы берилбейт. Тарбия. Балким ушул нерсеге да учурдагы интернет тармагы дагы бир плюс боло алат ошол нерсенин. Интернет дагы, чөйрө дагы, жаштардын кызыгуулары, көргөн кинолору, ошолорду негизи кинодогудай эмес жашоо, эмес жашоо, чыккан жашоо таптакыр башка. Аны баягы сабырдуулук менен, акылдуулук менен, чыдамкайлык менен жеңип кетсе болот да. Макалдарды дагы калай кетсек, мен бул жакта аябай маанилүү макалдар калып сиз айтыңыз макалдарды. Кыргыздар баягы жар тандоого ушунчалык көңүл бургандыктан, эгер мындай ылайыктуу жар табылбай калган учурда мындай деген экен да, жаман атты мингенче жөө жүргөн артык, жаман аял алганча бойдок жүргөн артык депчи. Чынында баягы жаман атка минип андан түшүп мындай жарат алгандан көрө жөө жүргөн жакшы. Жаман аялга үйлөнүп алып өмүр бою азап тартып, жапа чеккенден көрө бойдок жүргөн дагы жакшы деген мааниде. Ошол айтып кеткен. Андан сырткары да кыргыздар канчалык кыздарын эрте турмушка берүүнү кааласа да кээде баягы адам каалагандай болбой калат, ар кандай болуп калат. Ошол себептен мындай учурда кыздар баягы эрте турмушка узата албай калган учурда кул жейм дейт, койрукту Кудай билет, буйрукту деп мындай тагдырга моюнсунуу кыргыз эли мындай айлансак болот да. Кыргыз элинин ушундай жакшы мындай немелери бар да, сапаттары бар. Кул жейм дейт, койрукту Кудай билет, буйрукту. Буга да тагдырыбыз экен, эми буга макул болобуз дегендей. Кээде болсо баягы ар кандай себептерден убагында турмушка чыкпай калган кыздарга карата баягы мындай деген: кара дал эр тандабайт, өлөр адам жер тандабайт. Эми сен тандай турган эч кандай шансың калбады. Эми келген адамга турмушка чыгып турмуштан ордуң таап дегендей. Өлөр адам да жер тандабайт да, мен түшүнбөйм күлө дебейт да. Ошол сыяктуу эле убакыт өтүп калган кыздар дагы эмне кылат экен, эр тандай алышпайт. Ушундай макалдарыбыз бар. Кыргыздын макалдары кандай гана сонун, өзүңдө тарбия. Балким ата-бабаларыбыз бизге ошол сөздөрдү биз илимден азыр башка жактардан окуп жүргөн болсок, балким ата-энелерибиз биз ушул макалдарды айтуу аркылуу мээбизге куюп, кулагыбызга куюп, ошол нерсени айтар элем, ошо улуттук баалуулуктарга кайтыш керек да. Улуттук баалуулуктар сиздердин үстүңүздөргө кийип турган кыргыздын улуттук кийимдери дагы биздин аябай сонун бизге жарашып турат. Терең ыраазычылык билдирим, кийип жүрүп биздин кыргыздын дагы бир улуттук кийимин, кыргыздын улуттук кийимин адамдарга мындай кийгиле, силерге да жарашат. Мусулманбыз, кыргызбыз. Кыргыз экенибизди унутпайлы, мусулман экенибизди унутпайлы. Динибизди карманайлы, ошол эле учурда улуттук баалуулуктарыбызды барктай билели деген түшүнтүү бергибиз келип атат. Кыргыздын макал лакаптар жөнүндө сүйлөп атпайбыз, негизи эле бардыгы ислам дининен алынган да. Ошо динден алынган бүт бардыгы динге барып таянат. Ушул бизди илгертеден эле ата-энелерибиз ушул макал лакап ислам дини менен тарбиялап сугарып бизди ошол нерсе менен ушундай мына жан дүйнөнү мындай өзүнчө бир байыткан, улукка жагымдуу макал лакаптарыбыз дагы ушул ислам дининен алынган. Устаз, сиздин айтырган макалдарыңыз болсо? Үй бүлөдө бактылуу болуунун сырлары боюнча айтылган көптөгөн макалдарыбыз бар. Ошого токтолуп кете турган болсок, негизи үй бүлө куруунун негизги максаты бул бактылуу болуу. Бактылуу негизи максаты. Анан урпак улуу, негизи максаттарынын бири.
бактылуулук түшүнүгү бул инсандан инсанга, коомдон коомго карата да өзгөрө берет. Бирок бактылуулук дегенде эле биз эмнени түшүнөбүз? Максатка ылайык бири бирин кабыл алуу менен өз ара сүйүү жана урматтоо эрежелеринин негизинде чогуу бир үйдө түтүн булатып чогуу жашоо деген түшүнөбүз. Буга байланыштуу биринчи бактылуу болуунун негизги биринчи себеби бул үй бүлөдө бактылуу болуш үчүн адамдардын мүнөзү жакшы болуш керек. Кыргызда ушундай бир макал бар: бактылуу болуу мүнөздөн, баатыр болуу күрөштөн деп коет. Бактылуу болом десе адам өзүнүн биринчи мүнөзүн оңдош керек. Мүнөзү жакшы адам бардык жерде бактылуу боло алат, барган жерин дагы бактылуулукка бөлө алат да. Анткени баягы мүнөзү начар адамдар менен бир үйдө чогуу жашаганда абдан адамга кыйын болуп эсептелет. Мүнөзүңдү оңдо, анан сен башкаларды оңдой аласың. Өзгөнүн өзгөрүшүн кааласаң өзүңдөн башта дегендей, адам биринчи өзүн өзгөртүш керек, анан өзгөнүн өзгөрүшүн талап кылыш керек да. Бул жерде баягы Идирис Айтбаевдин айткан сөзү бар, мен аябай жакшы көрөм, дайым кайталап жүрөм. Айтат го, атың жаман болсо сатып кутуласың, итиң жаман болсо сатып кутуласың, кошунаң жаман болсо качып кутуласың, күйөөң жаман болсо кетип кутуласың, пейилиң жаман болсо нетип кутуласың депчи. Адам мүнөзү, пейили, ниети жаман болсо, ал кайда барбасын, ошол мүнөздөн кутула албайт да. Ошон үчүн биринчи кезекте ошо адам өзүн тарбиялаш керек. Өзүн оңдосо, ал адам немеде чөлдө болсо дагы бактылуу болууну жолун таба алат. Мындан сырткары бактылуу болуунун да экинчи бир сыры бул үй бүлөдө жубайлардын бири-бирине карата жакшы тилдүү болушу, мындай жаман тилден узак болушу, жакшы сөз айтышу. Анткени ачуу тил таттуу турмушту бузат деп коет кыргыз элинде. Ачуу тил таттуу турмушту бузат. Тескерин чалатырмасак, таттуу тил ачуу турмушту оңоп кетет, улап кетет. Жубайлар бири-бирине жакшы сылык сүйлөп атса, ошону көрүп өскөн бала да үйдөн не ошо тарбияны алат, ал дагы чөйрөсүндөгү адамдар менен ошол тилди колдонуп мамиле кылат. Анан жакшы адам, жоксо жакшы аял десек да болот, жакшы аял таап сүйлөйт, жаман аял каап сүйлөйт дейт. Бул дагы абдан маанилүү. Жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Баардык нерсени жылуу сөз менен чечип алсак болот да. Ошо үй бүлөдө бактылуу болуунун негизгиси баягы аял тилин тартса, көп ызы-чуулар ошо аялдын тилинен кетип калат да. Аял эле унчукпай койсо, үйдөй байлейден кутуласың дегендей, унчукпай койсо бактылуу болот да. Бул тууралуу бир мен болгон окуяны айтып кетейин. Агайыз айтып берген болчу. Бирөө ушунда турмуш куруп атканда аялына шарт кошот да. Биз эми турмуш жолун улап атабыз, экөөбүз ушундай келишим түзүп алайлы. Менин ачуум келгенде сен балконго чыгып кет, сенин ачуум келгенде мен балконго чыгып кетейин. Анан ошол күндөн үйлөнгөндөн баштап тиги эркек дайыма балкондо болот да. Анан бир күн ооруп калып больницага барганда, больницадан аны текшергенде өпкөсү аябай таза экен да. Анан өпкөңүз өзүңүз 60 жаштасыз, өпкөңүз 30 жаштагыдай таза экен. Кантип сактадыңыз дегенде, мен аялым менен ушундай үйлөнүп атканда кеңешкенде ошентип сенин ачуң келгенде мен балконго, менин ачуум келгенде сен балконго чыгасың деп. Ошо үйлөнгөндөн бери мен балкондо таза абадан дем алганым үчүн мен таза калдым. Уруш болбосун деп аялымдын дайыма ачуусу келгенде күйөөсү балконго чыгып атат, ошондой урушту токтоткон да. Негизи ошондой бирөө ачууланганда экинчиси унчукпай калыш керек да. Ошондой үй бүлөдө бактылуу сүрөт. Устаза, сиздин кошумчалай турган нерселериңиз болсо? Мен кошумчалай турган бир кичинекей эле бир-эки сөзүм бар. Негизи тилдин сөөгү жок деп коебуз го. Эжебиз ушул эмеден темадан сүйлөп кетти. Негизи эле тил сөөгүсүз да. Негизи ушул тилдин астында 32 тиштин эмнемдей, мындайча айтканда, мындай сыры бар да. Жаратылуунун бунда сыры бар. Себеби тилибиз ушунчалык сүйлөгүсү келип тим эле сойлоп болбой кетет да. Ошол жерде биздин 32 тишибиз астында ушундай бир тозуп турат экен да, калкан сыяктуу. Айтылат да, аялдар ушунчалык тилиңерден ушундай бир жаман сөздөр чыгып, бирөөнү капкысы келген болуп аткан болсо, 32 тишиңиз менен тилди акырын тиштеп коюңуз дейт да. Сизге ошо тил өзүнү бир аз болсо дагы тизгин жылоосун тартып калат дейт да. Ошол. Аялдар дагы ушул сабырдуулук деген сапаты дагы калыптандырсак, ошол тилдүүлүктүн дагы бир алдын алчу сапаты. Бул жерде кошумча айтып кетейин, айтатлар. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кетет деп коет. Пайгамбарыбыздын ушундай хадиси бар, баленин көбү тилден деп коет да. Оозуңан чыккан сөзгө жараша башыңа сыноо келет дейт да. Али радиолу хантын дагы айткан сөзү бар. Ойлонбой сүйлөөнүн жазасы сүйлөгөндөн кийин ойлонууга мажбур болду дейт, аргасыз болду дейт да. Ошон үчүн адам ойлонуп сүйлөш керек.
буга сен айткандай үй бүлөдө бактылуу болуунун дагы бир немеси сабырдуулук, андан шүкүрчүлүк да. Буга бир окуяны айтып кетейин, өзүтө турган болсо. Бир мүнөзү жаман адам бир күн үйлөнөм деп калат экен, анын кошуналары баары аны жакшы тааныгандыктан бул адам үйлөнсө кандай болор экен? Үйлөнгөндөн кийин караса ажырашпайт, 1 ай өтөт, 2 ай өтөт, 2 жыл өтөт. Анан жанагы адам өзү да таң калат экен дагы, аялын чакырып сурайт экен. Мен билем, өзүмдү тааныйм дейт, мен аябай мүнөзүм жаман дейт, бирок сен мага эмне үчүн сабыр кылып жашап жүрөсүң дейт. Дегенде айтат, сиз билбейсизби дейт, сабыр кылгандар менен шүгүр кылгандар бешикке кирет дейт да. Мен сизге сабыр кылып атам, сиз мага мендей аялга үйлөнгөнүңүз үчүн шүгүр кылып атасыз, иншалла экөөбүз бирге бешикке киресиз. Үй бүлөдө ушундай аял эркек бирөөсү сабыр кылып, бирөөсү шүгүр кылып, бири-бирине чыдап сабырлык жашаса, иншалла бактылуу болот. Мен дайыма студенттериме айтам, үйлөнөрдөн алдын көзүңөрдү чоң ачып үйлөнгүлө, үйлөнгөндөн көзүңөрдү жумуп жашагыла деп. Бизде көзүн жумуп алып тандайт дагы, турмушка чыкканда анан көзүн ачып алып кенчиликтер. Андай экен элең, мындай экен элең деп. Тимназа устаз айтып кеткендей эле, эки канат жогу кагылыш керек, мисалы сабырдуулук менен шүгүрчүлүк деп кагылыш керек. Кайсы жерде сабыр, шүгүр болсо, ал жерде сөздөр убакыт болот. Машалла. Эми ошол ислам үй бүлө дегенде биз албетте аялы күйөөсүн эмес, ортодо балдарды дагы эске алышыбыз керек. Ортодо бала болбосо үй бүлөнүн бир кандай десем, тады жок деп айтпайык, толук болбой калышы деп айталык. Ошол балада исламда баланын тарбиясы кандай болушу керек? Кандай болууда учурда? Ооба, сөзсүз түрдө. Эми негизи исламда бала тарбиялоо өтө маанилүү жана жоопкерчиликтүү иш да. Анткени бул жерде адам баласынын өмүрү, келечеги, эркин жашоосу каралып атпайбы? Мындайча айтканда, ошол сыяктуу эле баланы жакшы тарбиялоодо динибиз дагы бул маселеге кененирээк көңүл бурат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде силер үйлөнгүлө, көбөйгүлө, анткени мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта, акыр заманда сыймыктанам деп айткан да. Ошол сыяктуу эле балалуу болуп, аларды дин менен тарбия кылуу, мындай динде тарбия кылуу, тарбия берип өстүрүү бул эң чоң бакыт да. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ушундай деп айтат: "Эй момундар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдар менен таштардан толгон тозоктон сактагыла" дейт. Анын үстүндө таш, боор жана каардуу периштелер кызмат кылат дейт. Алар Аллахтын буйругуна эч каршы болушпайт жана өздөрүнө буйрулган нерселерди толук орундатышат деп Тахрим сүрөсүнүн 6-аятында айтып өтүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы балдарга болгон мамилеси, мээрими бир өзгөчө болчу. Анын жашоосу бизге үлгү болчу. Себеби өзүнүн неберелери намаз окуп аткан учурда ушунчалык жанагы болбосо намаз Аллахтын буйругу. Пайгамбарыбыз намаз окуп аткан учурда дагы эки небереси бири калып, бири желкесинен ашып ойноп, намазына ушунчалык мындайча айтканда парз намазына мындай ойношот да, тоскоолдук болушат да. Ошол учурда дагы пайгамбарыбыз ушундай бир чоң милдетти аткарып аткан, вазифасын аткарып аткан учурда дагы ошо балдарды мындай кагып силкпей, көңүлүнө карап, ошолор жоонунан бир аз ылдый түшкүчөктөйүн саждадан башын көтөргөн эмес. Ушунчалык жанагы бала тарбиясында бизге мындай үлгү болуп кеткен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле бала тарбиясы жөнүндө карап тура турган болсок, мындай уруп согуу, мисалы үчүн биз тарбия кылат десе эле уруп согуудан баштайбыз да. Анан тилдеп баштайбыз негизичи. Жанагы эжебиз айткандай, макал лакаттарыбызга эскин өзүбүздүн жана кыргызыбыздын мындайча айтканда алтын эрежелерине кайта турган болсок, баланы эч качан каргаган эмес. Баланы ар дайым бай болгур, иманың көбөйгүр деп кошкан экен да. Бизде таква иман болгу, таква ээси бол деп ушунчалык мындай ушундай сөздөр менен тилдеген экен да. Бизде азыр карап турсаңыздар, ата-энелер өздөрүнүн баласын ушунчалык бир мындай чыдагыс сөздөр менен тилдеп коюшат да. Ошол сыяктуу эле балабызга айтып аткан ар бир сөзүбүз дагы балабыздын тагдырына, кийинки жашоосуна таасирин берет экен да. Ошол сыяктуу эле балдарды кичине кураганда эч кандай мындай уруп тарбия кылыш бул туура эмес экен да. Себеби адам баласын тарбия кылуу бул жакшылыктан өтөт экен да. Жакшылык менен, ага түшүндүрүү менен, ага ушунчалык мындай мамилени ага мындай түшүнүшүбүз керек экен. Биринчи бала тарбиясында түшүнүшүбүз керек экен. Уруп согуу баланы эртеңки келечегин балталоо экен да. Мындайча айтканда уруп согуу. Мисалы дейт, балага жоопкерчиликтен биз уруп чоңойткон балабыз эртеңки күнү жоопкерчиликтен кача турган, өзүнү тарта турган, оюн эркин айта албай турган даражага жетет экен да. Бала ушунчалык бир мындай туңгуюктун ичинде чоңоюп калат экен да. Бала сырттан алган жанагы неменин деп койчу эле мындай жазанын немесин көтөрө албай, бала ушунчалык чүнчүп кетет экен да. Кийин коомчулукта ушундай бир чоң мындай сокка алып калат экен да. Жана ушундай эле
мындай эметет да, 7 жашка чейин баланы эркин коюшубуз керек экен. Динибизде деле ошол нерсе каралат да. Сөз мындай коркутуп, үркүтүү эмес дейт да. Ата эне негизи өзүнү баскан изин түз бассын дейт да. Себеби бала по-любому бизди артыбыздан ээрчип келет экен да. Мындайча айтканда, жана бир немеде бар болчу, ушундай бир нерсе бар. Баласы биздин мындайча айтканда күзгүбүз да. Үй бүлөнүн ичинен чыккан бир күзгү. Биз эмне кылып аткан болсок, балабыз ушуну коомдо аткарат мындай. Кайталайт да. Биздин көчүрмөбүз да, кисерек көчүрмөбүз мындайча айткандачы. Бала эненин жүзү деп коет го. Баланын эненин жүзү, үй бүлөбүздүн жүзү болуп калат экен да. Эң ириде бала дейт да, көп нерсени ата энесинен көчүрөт жана аларды туурап жашайт дейт. Баланын кылык жоолуктарында кандайдыр бир мындай купулга толбогон, кычырыңызга тийген ушундай бир кемчиликтер болуп турган болсо, ата энеси дейт, өзүнү бир сыйра карап чыксын дейт. Өзүнүн тарбиясын карап чыксын, анан кийин баласына тарбия берсин дейт да. Ата эне өздөрү жалган айтып туруп, мисалы үчүн кошуна чакырып келсе, мени жок деп кой деп, эртеңки күнү баласына жалган айтпа деп кантип тарбия берет? Демек жалган айтууну ошол жерден үйрөтүп атпайбы? Өзүбүз үйрөтүп койуп атпайбызбы жалган айтууну, бирөөнүн көңүлүн оорутууну, мисалы үчүн ошол жерден балдарыбызга үйрөтүп алып туруп, анан акырында балдарыбыздан сокко жеп калып атабыз да. Исламда негизи баланын тарбиясы пайгамбарыбыздын жашоосу толугу менен үлгү. Устаза, сиздин кошумчаңыз бар болсо? Баланы туура тарбиялаш үчүн биринчи адам өзүн тарбиялаш керек. Эгер өзүн тарбияласа, бала алар туурап өскөндүктөн, миң айткандан, миң уккандан бир көргөн деп коет го. Бала бизди көрөт да. Биз эгер балабыздын чоңойгондо кандай болушун кааласак, алгач ошол балабызда болушун каалаган немени, стандарттарды биз өзүбүз жашоо аркылуу көрсөтүш керек. Тарбияда эң таасирдүүсү бул жакшы туура үлгү дейт да. Мадин болушубуз керек алар. Мен дагы бир ошол кыргыз макалдар деп макал окуп кетейин да ошол жерге. Сүт менен кирген мүнөз дейт да, сөөк менен кошо чыгат дейт. Ошон үчүн ата энелер айрыкча баланы тарбиялап аткан, эмизип аткан биз болгонубуз үчүн тарбияны балга чыгытуу өзүбүздөн. Бешик тербетип аткандан баштап да, ошол учурда баланын кандай болушун айта турган сөзүбүздү ошо андей менен кошо ага сиңиришибиз керек. Сен айткандай эмизип аткан учурдагы биздин абалыбыз дагы балага өтөт. Телефондо сүйлөшүп атып эмизсек, ошого учурдун жаштары ошондой эле болуп калды деп айтсак болот. Эми баардыгы тең айтпайбыз, баардыгы тең балким аябай маани берип, жада калса да дарат менен эмизген энелерибиз болушу мүмкүн арабызда. Ошол ата энеге жака бир аз өтүп кеттик. Ошол ата эненин милдеттерин айтып кетсек анда. Бала тарбиялоодо ата эненин милдеттери. Бала тарбиялоодо негизи эле ата эне, мисалы үчүн, биринчи биз ата эне болгон күндөн баштап, ушундай бир статусту алган баштап, уже бир чоң жоопкерчиликти жүктөйбүз да, аркалап алган болобуз да. Алардын эң биринчиси негизи эле кооз ысым берүү да. Бала төрөлгөндөн баштап кооз ысым берүү, анын кулагына азан чакыртуу алардын ичине кетет. Сөзсүз түрдө адамдар бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун, ошол коюлган кооз ысымдар менен чакырылат да. Жана ошондой эле ошол коюлган ысымына жараша ал кишинин кулк мүнөзү дагы ушундай тоштоп калат экен да, дал келип калышат экен. Анан ушул жашоосунда дагы ушул мааниси ал кишинин жашоосуна дагы мындай таасирин тийгизет экен. Экинчиси болсо бул адамдан тамак берүү. Адал тамак, сөзсүз түрдө үлгүлүү жашоо көзүн ирмемдөрүн мындай туюнтуш керек экен. Ар дайым мындай балабызга ушунчалык бир бактылуу үй бүлөнүн мындай эмнече айтканда таблосун, мындайча айтканда сүрөтүн балдарыбыздын көз өнүндө чагылдырып турушубуз керек экен. Жана кыймыл аракеттерибизди көзөмөлдөө, сөзсүз түрдө өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз болсун, сүйлөп аткан сөздөрүбүз болсун, баардыгын биз өзүнчө бир мындай көзөмөлдөп турушубуз керек экен. Балдарыбыздыкын деле жакшы иштерде ар дайым балдарыбызды мактап турушубуз керек экен, алкыштап турушубуз керек экен, аларды ушундай мындай сүйүнтүп турушубуз керек экен да. Жаттаган бир хадиси болсун дейт да, жаттаган бир Куран аяттары болсун, же аткарган бир тапшырмасы болсун дагы балабызды кичине мындай мактап, анын көңүлүн көтөрсөк, балабыз ошону дагы да жакшыраак мактоо алышка, мындай алкыш алышка, ушул нерсени мындайча айтканда кылганга аракеттенет экен да. Балдарда бир мындай стимул пайда болот экен да, ушундай бир аракетчил болуп калышат экен. Мындайча айтканда белек берүүдө дейт да, же болбосо жаза берүүдө балдарыбызга ар дайым адилеттүү болушубуз керек экен. Жазаны дагы жана эки балабыз урушуп кетсе биринчи аппай коюп, мисалы ошондой кылсак, бала ал жерде өзүн салыштырып баштайт экен да.
Ушул себептен жанагындай сүйүндүрүүдө дагы, жаза берүүдө дагы тең адилеттүүлүктү карманышыбыз керек да. Жана ушундай эле мындай шүгүрчүлүккө үйрөтүшүбүз керек экен. Балдарыбызычы, балам мынакей бизге ушул Аллах Таалам ушул бизге бул нерсени бүгүн бериптир. Биз ошого шүгүр айталы, эртеси күнү bundan да көбөйтүп берсин деп мындайча айтканда, ар бир отурганыбызда шүгүрчүлүккө, перешендикке, мындайча айтканда, кичпейилдикке балдарыбызды мындай тарбия кылып турушубуз керек экен. Жакшы амалдарды аткарууга ар дайым бир балдарды мындай изденүүгө түртүшүбүз керек экен да. Жанагы азыркы учурда ата-энелер, биздин өзүбүз дагы ата-энебиз, бир кемчилигибиз ушул болуп атат. Балдарыбызга даяр нерсени көп берип атабыз да. Сатып даяр нерсени берип коюп атабыз. Балдар өздөрү ойлоп бир нерсени курап, мындайча айтканда, бир билесиз, эгер эстесек, биз мындай жаш кезибизде оюнчуктарды жанагы жасап туруп өзүбүз жасап алчубуз да. Куклаларды өзүбүз жасап алчубуз. Азыр бүт нерсе даяр сатылып атпайбы? Мисалы үчүн топ менен сыртка чыгып ойноп, жанагындай селкинчек тебип, мисалы үчүн жанагындай таш оюндарын ойноп, секирип, азыркы учурда балдарыбыз андай нерселерди билишпейт. Себеби биз даяр алып келип беребиз да. Жанагы бир педагог айткан экен, эч качан балдарыңыздарды мындай жакшы жашоо кааласаңыз, балаңызга эч качан астына түшүп алып, ал мындай жолду күрөп кетпеңиз дейт да. Себеби күрөлгөн жолдо жүргөн бала убага келгенде биз дагы бул дүйнөдө убактылуу калыппыз да. Кеткенибизден кийин артыбыздан келаткан бала, түз жолдо келаткан бала бир мындай жанагындай бир чоң немеге келип такалып калат экен да. Ушундай жарга келип такалып калгандай, андан кийин жашоошун сизсиз уланта албайт дейт да. Ушул сыяктуу эле жанагы кыргыз макалактары демекчи, атанын баласы, атанын малы баласына мындай жукпайт дейт го. Ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар, өзүнүн пешенесине берген Аллахымдын мындайча айтканда ырыскысы бар да. Ошол сыяктуу эле атаныкы балага жукпайт экен да. Ар бир баланын өзүнүн багын ачсын, өзүнүн пешенесине берсин, өзүнүн ушул немесине мындай кесесине берсин демекчи, балдардын астын көрөбөшүбүз керек экен. Балдар кыйынчылыктар менен жуурулуп, бышып отуруп, анан кийин сонун бир мөмө болуп жетилет экен да. Балким ошол астын куруудо биздин туура эмес сүйүп атканыбыздан болушу мүмкүнбү? Мисалы, ашыкча сүйүүдөн, жок, ой, буну коргошум керек, ой, бул кыла албайт, абайла деген сыяктуу мисалы ашыкча сүйүү, туура эмес сүйүүнү башка туура жакка колдонуу мисалы. Карап турсаңыз, жыгачтын да эки учу бар да, мындай столдун дагы эки учу бар да. Ошону биз ортонусун карманышыбыз керек да. Ислам динде дагы өтө аша чаап кетпешибиз керек, орто атта калбашыбыз керек, ортону карманышыбыз керек да. Тарбияда дагы, сүйүүдө дагы, жаза берүүдө дагы биз орто жолду кармансак, баардыгы жакшы болот да, сөзсүз түрдө. Жана ушул акыркысы айтып койсом сиздерге, сиз менен мындайча айтканда кемчиликсиз, ийгиликтүү дейт да, аракетчил балабыз болуусун кааласак, андан мурун биз өзүбүз үлгү катары дейт да. Ага бир мисалы үчүн өзүбүз китеп окубай туруп, балабызга китеп окуу. Өзүбүз телефон ойноп отуруп, балабызга телефон кармаба деп туруп, андай өзүбүз кылып аткан ишти буларга биз тыюу сала албайт экенбиз да. Бизди карап өскөн сыяктуу, биздин изибизден баскан сыяктуу балдарыбызга өзүбүз үлгү болушубуз керек экен. Устаза, сиздин кошумчаңыз болсо? Балдарды ата-эненин негизги милдети балдарды бактылуу кылуу эмес. Балдарды келечек жашоого даярдоо да. Балдар биз жокту дагы өздөрүнүн жашоосун улап кете турган даярдашыбыз керек экен да. Буга мен азыр ушу изилдөөмдө кыргыз, өзбек, орус ата-энелерин бала тарбиялоосу изилдеп жүрөм. Бир-эки орустан ушундай интервью алганда алардын айтканындай жооптор мени аябай таасирлентти. Биз балдарыбыз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Эртең биз жок кезде балдарыбыз жашоосу токтоп калбаш керек. Жашоосун улап кетиш үчүн биз азыртан мындай өз алдынчалыкка үйрөтөбүз дейт. 5 жаштагы бала, жок, 9 жаштагы баласы ооруп калса, больницага өзү жөнөтөт экен. Барасың, көрүнөсүң, врачтын айткан дарыларын кунт коюп угасың, барып аптекадан аласың, дарыңды убагында дозасын өзүң ичесиң дейт экен. Анан бул деген баланын мындай бала менен алектенбей коюу, баланы жек көрүү эмес. Бул деген баланы өз алдынчалыкка көндүрүү. Балким чыныбызы ушул жактар, мээримдүүлүктөн улам бала кыла турган ишин дагы биз кыла беребиз дагы. Баланын жөндөм жок болуп калат да баладачы. Жөндөмсүз балдар тарбиялап коюп атабыз. Жаткан төшөгүн өздөрү жыйнабайт, ичкен пиялаларын өздөрү жуубайт, баарын биз кылып беребиз ордуна. Анан кийинчерээк эч иш кыла албаган, жалкоо, коомду жаман жакка бурган жаман балдар пайда болуп калат. Жоопкерчиликсиз эмгек менен тарбиялаш керек деп айтам да, кошумча. Эмгек менен тарбиялаган балдар, алар мындай нандын кадырын, тамактын кадырын, ата-эненин кадырын, туугандын кадырын, элдин кадырын ошондо түшүнөт да. Советтер Союзунун мындай минус жагы болгон менен, бир жагынан плюс жагы болгон. Мындай динге тыюу салган менен, бирок адамдарды эмгек менен тарбиялаган. Эмгек менен. Ошонун жакшы жактарын алып, жаман жактарын биз ылгап алышыбыз керек да. Азыркы кезде ушу тарбиялада балдардын тарбиясына эмгек жетпей атат.
көндүмдөргө көбүрөөк көндүрүш керек. Шаарда эле окуп бербестен айылга чоң ата чоң энесине жиберүү аркылуу айылдын жашоосундагы көрүп келишине шарт түзүп беришибиз керек. Мисалы каалоо болсо бүт баардык нерсе болот дейт го. Мисалы балким айылга жөнөтпөсөк деле ушул жерден деле балким көндүрсө болот. Анча мынча сыртка паркка чыгып ойногондо деле, аянтчага чыгып ойногондо деле анча мынча өзүн жөнөтүп, ушундай нерселерди. Бирок эми коомубуз бир аз кооптуураак болуп турат учурда. Бул нерсеге албетте ушундай жасаңыздар деп айтпайбыз. Балким ошол баланы биз кандай десем ишмердүүлүккө, аракетчилдүүлүккө тарбиялоо максатында биз өзүбүз ар кандай нерселерди өздөрүнүн жасап көрүшүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан ошо бала ошо нерсени жасагандай өзүнө ишенип пайда болот. Мен муну жасай турбайм, мен колуман келе турбайбы, мен мындан да жакшысын жасай алам деп өзүнө ишенип пайда болот. Ошо ишеним пайда болушуна биз мүмкүнчүлүк бербейт да балдарга. Балким ошол чечкиндүүлүк дагы ушунун арасында көпчүлүк учурда мисалы жар тандаганда деле да элементарный нерселерди мейли жар тандаган мейли кыйынчылыгы чынында ойлоно турган маселе. Бирок андан сырткары жөнөкөй эле мисалы маселелерди чечүүдө аябай кыйналышат да. Кийим алган, базарга барып кийим алганда өзү тандай алды, апасын эшитип баргандар бар. Керек болсо өзүнө керектүү буюмду алганда да өзү алган балдар бар. Ошо кайдан пайда болот, ошону өзүбүз ошондой кылып тарбиялап атабыз да. Кичинекейинде анан буну ал деп эле өзүбүз чечип берип койгонубуз беришибиз керек да балага. Кичине тандаганды билиш керек, айырмалаганды билиш керек сөзсүз түрдө. Ата энеси үлгү катары аны жасабай, мындайча айтканда, бир гана жол көрсөтүп турса, бул нерсе жакшы болот. Мен кошумча дагы бир убактыбыз болсо айтып кетейин. Мына жакында орозо Рамазан айы келип атат. Рамазан айында дагы ушу пайдалуу өткөрүш үчүн ата энелер көбүнчө балдар менен чогуу өткөрсө, балдарын көрүп көңүл бурса, ошо Рамазан айы биздин айыбыз экен, ошол убакта Аллахка жакындоо алуунун бир мүмкүнчүлүгү экенин балдарга сездирсек. Мен совет катарында, кеңеш катары айтар элем. Рамазандан алдын бир жума мурда ошо үйлөрдү кооздосок, шариктерди илсек, жаңы жылда кандай үйлөрдү кооздосо, ошол сыяктуу эле Рамазандын алдында дагы ушундай үйлөрдү кооздоп, шариктердин ичине ушундай неметсе болот да, 30 күнгө 30 шарик алып, 30 шариктин ичине 30 хадис жазып туруп, үйлөп туруп ошону илип коюп, күн сайын бирден шарикти жарып, ичинен чыккан жанагы хадисти балдары менен чогуу жаттаса, ошентип 30 күндө билинбей 30 хадис жаттап алат да балачы. Анан аларга ушундай орозонун маанилүүлүгүн, бул айдын берекелүүлүгүн, бул мусулмандардын майрамы экенин, бул айда ушундай жалган сүйлөш керек, жылуу мамиле кылыш керек экенин да балдарга сездириш керек. Бир жолу мен ошону балдарыма неметип ушундай өткөрүп бергем, ошондо балдарым айтат: "Апа, сиз эмне бизди урушпайт атасыз" деп. Азыр Рамазанда урушса болбойт. Рамазан эч бүтпөсүнчө деп. Ошол сыяктуу балдарга мындай өзгөчө ай экенин мындай өзүбүздүн мамилебиз менен сездиришибиз керек деп айтып кетем да. Ошол сөзүңүзгө да бала үчүн эң маанилүү нерсе энесинин күлкүсү дейт го. Энеси канчалык бактылуу болсо, бала ошончолук өзүн керектүү, өзүн кандай десем, эркин алып жүрө алат экен да. Урматтуу Насихат радиосунун угармандары, биз сиздер менен 1 саат бою исламда жана кыргыз макал лакаптарында үй бүлө аттуу темада талкуу кылдык. Эфирдебиздин коноктору Бекмурзаева Миргүл устаза жана да учурда докторантураны жактап жүргөн Дилноза устазабыз конокто болду. Устазалар, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин кыргыздардын макалдары, үй бүлөдөгү исламдын үй бүлөдөгү орду тууралуу бир канча пайдалуу маалыматтарды айтып кеттиңиздер. Сиздерге анда эркин микрофон. Биринчиден сиздерге чоң ушундай мүмкүнчүлүктү берип бизге эл менен байланышып. Экинчиден ошо жакында Рамазан айы келип атат. Ошо Рамазан айыбыз баарыбызга мубарек болсун. Ошо Рамазан айын берекелүү, пайдалуу, Аллахым өзүнө жакындаткан кулдардын арасынан кылсын. Мен да ошол сиздердин ишиңиздерге алгач ийгилик кааламакмын. Аллах таалам ушул жакшылык иштерди жарыштыра берсин. Ар дайым ушул кылып аткан иштериңиздин берекесин, үзүрүн Аллах таалам 2 эселеп, 3 эселеп берген болсун. Аллах таалам ушул ар дайым өзүнүн жакшы маектеринде жолуктурсун. Бизди келе жаткан Рамазаныңыздар мубарек болсун. Рахмат. Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыгындоо жана жаштарды турмушка даярдоо борборунун атынан устаздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу угармандарыбыз, сиздер менен биз кийинки жумачага чейин жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.